Саламатсыздарбы, урматтуу аялдар. Мен бүгүн сиздерге үй шартында жасала турган кремдин кантип жасалаарын айтып берем. Бул кремге кете турган каражаттар арзан, бардык эле аялдарга жеткиликтүү деп ойлойм. Биринчиден азыр кремдин составын айтып кетейин. Эмнелер кетет? Йод, кастор майы, вазелин жана бал. Балдын тазалыгы чоң мааниге ээ. Абдан таза балды тандалыш керек. Вазелинде аромат жыт болбош керек. Биринчиден биз 2 тамчы йодду салып алабыз кремдин бошоп калган идишине. Андан кийин бир чай кашык вазелин, андан кийин 1 чоң кашык кастор майын, андан кийин бал. Баарын идишке салып, аралаштырып 10 минуттай коюп коебуз. Ага чейин бетти таза жууйбуз. Бетти таза жууп арчып алгандан кийин кремди калың кылып көздүн алдына дагы сыйпаса болот. Калың кылып коюп алып, бетке 1 саат турабыз. 1 сааттан кийин жылуу суу менен жууп, кагаз салфеткасы менен басып арчып алабыз. Сүртпөйбүз, басып суусун сиңдирип арчыйбыз. Бул үй шартында жасалган кремди 1 жумада 2 жолу коюу керек. Кремди муздак жерде сактоо зарыл. Бул кремди өзүм коюп жүрөм. Эффекти эң сонун. Агартуучу, тырыштарды жазуучу касиетке ээ. Бул үй шартында жасалган крем сиздерди дагы кайдыгер калтырбайт. Сөзсүз жасап көрүңүздөр.